Мавлянбек Умаралиев Бишкек шаарында турган силерге каршы суроо берет. Сиздерди Бишкек шаарындагы эң негизги имараттардын бири Ак үй деп да коебуз, ошол имаратка бурмакчымын. Ак үйдүн курулушу бүтүп, бул курулуш 1984-жылы аяктаган. Ал кезде Турдакун Усубалиев биринчи секретарь болуп турган. Кыргызстандын Борборлук комитетинде 1985-жылы кызматтан кеткен Усубалиев. Кызматтан Усубалиев кеткенден кийин ошол үйдү курган архитекторлорго кечки Фрунзе, вечерний Бишкек азыркы гезитинин редакциясына шаар тургунунан бир кат келет. Ал катта шаар жашоочусу мынтип айтат: Турдакун Усубалиевич ушул жол менен өзүнүн атын түбөлүккө калтыргысы келгенби деген суроо, сын иретинде суроо берилет. Эми мен сиздерге өкмөт үйдүн жалпы көрүнүшүн, мына бул жалпы көрүнүшү, архитекторлорго ушундай суроону берип атат. Сиздерге суроо. Бул суроону берген жаран Ак үйдүн алдыңкы жагынан караган фасад деп коебуз, алдыңкы жагынан караганда эмнени даана көрүүгө болоорун назарга туткан. Анын бул сөзүнө бул курулуштагы кандай көрүнүш себепчи болду? Кетти мында. Ак үйдүн ортосу жоктугунун бир эмеси окшош болгон как? Ак үйдүн ортосу жок да, мындай эки чекеси мындай 8-ге окшой эле, долго окшой эле чийилген. Усубалиевдин коюлса болду, адашып мына Ак үйдүн аты. Жок, андай коюлган эмес. Ошол бир ортосу келиши мүмкүн да бул жерде. Ортосу жоктугу сырттан дагы көрүнүп турат деген сөз болгон эмеспи? Кандай ортосу жок? Бардыгы бирдей болуп, мындай өзүнүн немеси жок дегендей эле. Салыштырып эмес бул жерде. Таш экен. Т деген жок. Жолсу баягы туу кийимдер азыр неге жок азыр сүрөттө? Элестин эмес, мен үстүнө түшкөн мына. Сиз эмне? баягы канча жаш эле. Кара мындай сиз осундай деп койгон. Ошо жашы же кандай бир жаш мүмкүн сандарына түшкөндөр. Бир али кандай? Жолсун бир нерсени сүрөттөрүн Анан дагы бир мындай маалымат бар. Усубалиев негизи баягы курдурган ар бир иштерде, баягы эмелерде, мисалы үчүн филармонияны деле курдурду, ден курдурганда мемориалдык таштар менен эме кылганда, балким ошо мемориалдык таштар болушу мүмкүн. Таш менен курулганы үчүн Ушундай баалуу эмелер менен да, таштар менен деген. Мрамор таштары. Мрамор таштары. Ошол маалда 84-жылга чейин эле мрамор таш. Арген мырза, талкууну токтотобуз. Урматтуу алып баруучу, мүмкүн болсо бир сейра суроону кайталай берсеңиз, ана 30 секунд алсак. 1 минут ала берели. Бир жолу кайталаганга макулмун, бир жолу кайталап берем. Макул ушул суроону. Кийин башка кайталабаймын. Жана 30 секунд эмес, 1 минутта толук берилет. Бериле турган болсо. Макул. Ак үйдүн курулушу бүтүп, өкмөт үйү деп да аталып келген. Турдакун Усубалиев кызматтан кеткенден кийин архитекторлорго кечки Фрунзе гезитинин редакциясына шаар жашоочусу тарабынан бир кат келет. Катты ошо редакция архитекторлорго алып барып берет да. Ал катта шаар жашоочусу Турдакун Усубалиевич ушул жол менен өзүнүн атын түбөлүккө калтыргысы келгенби деген сын суроону берген. Суроо: ал шаар тургуну Ак үйдүн алды жагынан караганда фасад эмнени даана көрүүгө болоорун айткан эле. Кетти минута. Ты тамгасы жолоту баш кийим да. Ак үйдүн үстүнө карагандачы мындай эки көңдөйчө бар да, мындай ачык жер бар туурабы? Ал 8ге окшоп, 8 бул мындай чексиздиктин белгиси жаткызылып турган. Бул ошо түбөлүк деген ошол бар экен. Сыртынан ушул жерде турушуна карап атат. Ооба, бул жерде бир вариант бар, ошо Тга окшоп болушу мүмкүн. Же болбосо мындай ичи мындай кирип калган деп эле. Башка чыгабайт. Биринчи этажын деле карасаңдар, биринчи астын ачкилердин ортосунан Ачкиге окшошпойт да? Ачкини жок. Көзөйнөк кайерне окшойт бул? Жок, о сызыктары деле окшош турат. Неге окшоп түбөлүк. Түбөлүк Т болот го? Жок, өзү анан Турдакундан. Атына да окшотот да просто. Онда биринчи кабатын деле карасаңдар, экөөнүн ортосунда Т деген турат. О, чырактар да аты экен. Чырактар? Ал эмес. Баягы бир ошо бир эле вариант. Ошо келбеди, болор Ошо Тга деп токтоло берген, жакшы, эң жакшы ошол жатат. Арген Насырын акыны жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул жерде түбөлүк өзүнүн атын калтырууну каалаганбы дегенде,
архитектуралык дизайнын карай турган болсок, эгер үстү жагынан карасак, бул ак үйдүн үстүнө караганда эки көңдөйчө бар, мындай бош жер бар. Бул 8ге окшоп турат. Бул 8 деген түбөлүктүн белгиси, чексиздиктин. Ошол келет. Бирок суроодо алды жагынан деп айткан үчүн бизге башка вариант келип атат. Бул ак үйдүн көрүнүшү да мындай. Ак үй 7-кабатка чейин чыгып, бирок мындай үстүнө кошумча кеткен мындайчы. Бул баягы берсеңиз ушун монитор. Монитор. Жок, монитор менен көрсөтүп берсеңиз, туруп. Кайсы жерлерин сиз назарга тутуп атасыз? Бул жерде ошол Бишкек шаарынын тургуну, балким бул имараттын көрүнүшүндө мындай чыгып эки жакка чыгып кеткен көрүнүштү көрүп биз Т тамгасына окшотуп, балким ошол өзүнүн атын. Кайсы жери Тга окшошуп атат? Өзү окшоштуруш да кыйын, бирок мынау нердеги? Кайсы жери Т? Т мына бул жерин эле алсак Тга окшоп турат. Негизинен эмеси ошол Т тамгасына токтолмокпуз да биз. Нелерде бар экен Т мисалы? Ак үйдүн өзү дагы кошумча мындай өсмө чыккан, ошол дагы Тга окшоп турат. Бул Насирдин мырза, мага так бир көрүнүштү көрсөтүңүз. Муногу жеринде ушуну назарга туткан ошол шаар тургуну деп. Эгерде сиз Т тамгасына токтолуп аткан болсоңуз, 3 варианттын бирөөсүнө токтолуш керек болот. Бирөөсүнө токтолушуңуз керек. Мына ушул жерде муногу нерсе бар деп айтыңыз. Ушул 1-кабаттагысыга токтолот окшойм. Кайсы жери Тга окшош турат? Бул сиздин акыркы жообуңуз, э? Акыркы жообум. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Ак үйдүн 1-кабатын назар сала турган болсок, бер жактан караганда 1-кабатындагы бетондор Т тамгасына окшоп турат. Жооп туура. Бизе 5-1. Мына ушул көрүнүштү назарга тутуп, шаар тургуну Турдакын Усубалиев өзүнүн баш тамгасын атайын койдурганбы деген ойго кеткен. Ушундай оюн ортого салган. Чындыгында карасак, Т тамгасына окшойт да. Бул чындыгында эле ушундай Турдакын Усубалиевдин баш тамгасына коюлганбы, же архитектордун өзүнүн фантазиясыбы, бизге караңгы. Муну балким ошол архитекторлордун көзү тирүү болсо, кимдир бирөөсүн тактама сурасак болот. Бирок ал ушуну назарга туткан экен шаар тургуну. 5-1.